BMW сүйгөн көрүүчүлөрүбүз мынакей BMW-лерди мурдагы видеолордо тарткам. Эгер кызыккандар бар болсо, ошо эски видео пунктубузга кирип, биздин каналыбыздын баракчасына кирип туруп, ошол жактан билип алсаңыздар болот. Могу жактагы машиналардын көпчүлүгү тартылган. Жан келгенде могу Toyota Avensis келип калыптыр. Жок эле. Кузов седан. 2012, объему 2, телефон номерлери байкалбай атса 555 68 68 60. Сендеби? Баасы канча болуп атат? 11,5? 11,5 миң доллар. Toyota Avensis. Так. 4 партроник датчиктери коюлган экен. Жауапы ачык экен, жакшы. Бир көрсөтүп коеюн анда. Start engine stop. Мына функциясы аябай жакшы, керектүү, ыңгайлуу. Приборный панели. Мо өзүнүн монитору, штатный двухзонный климат контроль. Бул жерде подогрев сидений обдув менен кошо. Сиденьялары ортоңкусу замыш, чекелери кожа экен. Электроприводто. Баасын дагы бир кайталып коеюн, 11,5 миң доллар. Honda CR-V 3. Мынакей өзүнүн жанына коюлуп турат. 2008, объему 2,4, телефон номерлери эсин. Люк бар экен. Ички салонун бир көрсөтүп коеюн. Кыйла. Так. Мына коробка автомат. Бул жагында подогрев сидений. Баасы 9700 бы? Жакшы. 9700 доллар. Toyota Yaris. Коробка механика 2008, объему 1,3, баасы 6000 доллар. Kia K7. Оптикалары да өзүнчө башкача болуп турат. Ближний, дальний, Big Xenon. Светодиодкаларда, подсветкалары кагазына кайрылалы. 2014, объему 3, коробка автомат, телефон номерлери. Люк панорамный окшойт, а? Люк жакшы, панорамный экен. Азыр ички салонуна кирип, комплектациясында бир сыйра айтып берем. Бул арканкы жагынан көрүнүшү, 4 партроник датчиктери бар экен. Баллондордун дискаларында бир көрсөтүп коеюн. 4 баллон тең. Летний да. Так, бисмилла, ички салонуна кирс, көңүл бурсак. Кожалары жылтырап турат. Сиденье ушундан баштайын, мага биринчи көзүмө илинип атканы. Жумшак, мына жагы баягында дышчы кожаларга окшоп кетет экен, тешик-тештери менен. Мульти-руль, бул жакта башкаруу бөлүмү. Двухзонный климат контроль. Мына жерде дуал деп турат климат контролдун. Штатный монитору. Старт-стоп engine кнопкасы. Бул жагында болсо авторучник. Бул жагында обдув менен кошо подогрев сидений, подогрев руля, помощник при парковке функциясы, жана
подогрев бул жеринде экен. Рульдун проекциясы окшойт бул менимче. Ким билгендер дагы кошумча айтып коюңуздар эгер мен адашып атсам. Анан кийин шторканы көтөрүп түшүрүү функциясы электронный. Бул жакта drive mode бул баягы режимдерге которулуу, спорт, нормал, анан эконом режимдеринде жакшы. Бул эми бизнес класстагы эле машиналардан. Жана аркасында дагы жөнөкөй эмес экен. Аркаңкы жагында көрсөтө кетейин. Отургандарга ортоңку блогу мынандай подлокотникта болуп кете берет экен. Анан бул жерден дагы подогрев сидений менен кошо климат контрольда управление кылса болот экен. Которулуп бул жагында обдувтары аябай жакшы. Мага эң негизгиси мына сидениялардын кожасы жакты. Жылтырап аябай жакшынакай көрүнөт. Камерада сиздерге көрүнбөй атышы мүмкүн. Баасында бир кайталап коюңузчу. $14,000. Kia K7. Honda Jazz. Экинчи поколенияда. 2009, объемы 1.2, коробка механика. Болушун көрүп коюңуздар. Type R комплектациясында экен. Ички салонуна көңүл бурсак, сиденьялары ушундай көк кара комбинированный тканьда. Так, азыр климат контролунда небей кондиционер иштеп атат. Эшик ысык, чындыгында да бир кайталап коеюн. Свежий перегон дейт. Баасы канча болду бунун? $6,800 деп атат. Кызыкканда сабвуферлери дагы бар экен, аркасында. Бир көрүп коелу анда. Мынаки мындай сабвуфери бар экен. Жакшы. Chevrolet Deul Lachetti. $2003, объемы 1.6, коробка автомат. Баасы $230,000 деп жазып коюпту. Седан. Honda Jazz. $2002, объемы 1.3, телефон номерлери 779 65 25 58. Айтылыш баасы $290,000 дейт. Deul Lachetti 2005, объемы 1.6, телефон номерлери эсин 551 40 14 14. Чехолдору да бар экен, мынаны коюп койтур багажнигинде. Өзү кожа экен сиденьялар. 4 электростеклоподъемниктер, мультируль, коробка механика, климат контроль электронный экен. Мынандай магнитоласы, монитор кошо, мультимедиясы. Баасы $320,000 сом. Cadillac Escalade. General Motors'un 2008, объемы 6.2, телефон номерлери эсин. Убагында бул машина аябай популярдуу болгон, тойлордо ушулар эле элеп аткан. Азыр өзүнүн убагын
Ezbit окшойт. Ички салонда бир көрсөтүп коеюн. Алмаз варианты ham бар. Болду, айта кетесиз азыр. Көрүп атасыздар, ачык түстө экен салону. Штатный монитору. Климат контролдору ушул жакта экен. Варианттары кандай болуп калат эке? Варианттары Неге алмашуу жолдору? теңине кандай машина, өтө турган машина болсо болду. Анда өтө турган машиналарды алмаштыра бересиз. Возможно, малометражка болсо. Малолитражкаларга? Болду. Айтылышпасы $14,000 дедиңиз, а? Дагы кичине кем болот, а? Болду. Mercedes-Benz E-класс 213 кузовта, комплектация классик. 2002, объемы 2.2, дизель, турбо, телефон номерлери. Айтылыш басы 350 000 сом. Mercedes-Benz S-класс, комплектация элеганс. 1998, объемы 2, коробка автомат, телефон номерлери есін, седан. Так, артыңғы жағынан bir көрсетіп қойын. Пробеги 291 038 километр, басы 280 000 сом. Opel Zafira. Gaz benzinde deydi esi. Euro 4. Euro 5 da orada. Euro 4'ü 5'incide arkasını göreyim de. 2002, объемы 1.8, коробка механика, басы жазылып турат 190 000 сом. Обмен дагы бар дейт. Неге? Кичине матиздерге обмен бар, а? Матиз 2, матиз 3 кете береби? Matizlerge de özgür. Matizler. Так. Gaz usulovkası nimada qo'yilgan? Rossiyada Omskga chiqaradi mana. Ha, Euro 5 deb, Euro 5 deb. O'sha 4'ün 5-pokoleniyasi. O'zi 4. Kompyuterda. O o'sha 4'ida birinchi chiqqani, ikkinchi chiqqani bo'lar ekan. 4 1 4 2 deb. O'sha 4'ünü 5'i. Tushunibdi. Ba'zi birgilar o'shuni Euro 5 deb oladi. O'zi Euro 5 degani bizda bunday emas. Mana bunday fasilyalarga kelmaydi. Euro 5 boshqacha bo'ladi. Ооба, түшүнгөндөр өзүңүздөр билесиздер. Мынакей эси бир сыйра түшүндүрүп айтып берди. Мына заправкасы ушу жактан кылат. Миң сом деген акчага 300 км жүрөт машина.